Менин атым Айнура Сагынбаева. Мен врачмын, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун. Сиздер менен жашоо тууралуу ойлор менен бөлүшүп турам. Менин YouTube каналыма кош келипсиңер. Бүгүнкү темабыз комментарийден алынган. Комментарийлерди окусам көптөгөн айымдар, ошонун ичинде мырзалар деле бар болуш керек. Өзүнүн жашоосуна нааразы. Айымдарды окусам, менин жашоом күйөөм жакшы болбой калган үчүн начар. Мен бактысызмын. Мырзаларды окусам, менин жашоом мен бай болбогон үчүн, мен ойлогон ой максаттарыма жете албаган үчүн начар. Мен бактысызмын. Жана негизи эле адамдар мындай жашоосунда болгон нерсеге эч качан ыраазы болбогон адамдар сөзсүз бирөөгө ошо күнөөнү, ошо оорундукту берип эч качан ичинен күчтү издебейт экен. Сыртынан бирөө келип жашоосун жеңилдетсе, сыртынан бирөө келип оорундугун алса, сыртынан бирөө келип күч болуп берсе. А ичинен өзүнүн күчүн издеп, өзүнө өзү таянуу деген көп адамда мындай түшүнүк жок экен. Келгиле бүгүн ошол темабыздын алкагында сырттан күч издебе, күчтүн баары ичинде, күчтүн баары өзүңдө. Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Негизи ички күч деп эмнени айтабыз? Биз баарыбыз кичинекей кезден баштап бирөөдөн күтөт экенбиз. Ал тууралуу мен көп айтам. Мисалы, эгерде мага күйөөм көңүл бурса, мен жакшы аялмын. Эгерде мага көңүл бурбаса, демек мени сүйбөйт, демек менин баалуулугум жок, мен эч ким эмесмин. Деп күйөөдөн ошо аялдык энергия бере турган сөздөрдү күтөт экенбиз. Эгерде мени апам мактабаса, же атам мактабаса, же бир тууганым мактабаса, мен ага жакшылык кылсам, менин жакшылыгымды байкабаса, бирок мен баары бир кыла берем, бирок ичимен таарынам, күтөм. Мен жакшы кыз болбой калам. Мен күчтүү болбой калам. Мен өзүмдүн көзүмдө өзүм жакшы болбой калам. Мен алардан күч издейм. Эгерде балам мен сөзүмдү укпаса, мен тилимди укпаса, келиним мен тилимди укпаса, демек мен жаман апамын. Мен күчтүү, күчүмдү алардын тилимди угуп, көзүмдү карагандан алам. Мен күчтүү ичимен эмес, сыртыман издейм. Деген адамдар көп. Демек, ичинде күчү бар адамдар, ички күчкө таянганды билген адамдар эч качан эч кимден эч нерсе күтпөйт. Ичимен күчтү өстүрөм десеңер, ошо күтүүдөн арылгыла. Эч ким силерге эч нерсе карыз эмес. Менде бир кыз иштейт да. Ал кыз жаңы келгенде мынтип айтты да, боюнда бар. Анан тигини сүйлөшүп атып, буну сүйлөшүп атып, күйөөм менен мамилем болбой атат деп айтып, анан балдарың бирдеме деп сурап калдым да. Мен багамбы? Ал анын балдары да. Карасын деген сөздөн кийин мен айттым. Сенин балдарың эмеспи десем. Жок, анын балдары деди. Демек бул айым болгон жоопкерчиликти, үй бүлөгө болгон жоопкерчиликти, мамилеге болгон жоопкерчиликти, балага болгон жоопкерчиликти күйөөсүнө аударат. Бизде ошондой принцип бар да. Кичинекей кезде баштап ошону тарбиялайбыз. Сага төрөп бердим, сенин балдарың, сенин балдарың эмеспи? Өзүң үчүн төрөгөн жоксуңбу? Мына, ички күчтү өстүрөм десеңер, ушул фразадан баштагы. Бул менин балдарым. Бул менин жоопкерчилигим. Бул менин дагы үй бүлөм. Бул менин дагы маселем. Мен дагы кошо чечишим керек деп. Баалуу болуш үчүн сөзсүз эле сырттан бирөө силерди макташы кереги жок. Дагы бир нерсе, өзүңөргө чындыкты айтканды үйрөнгүлө. Көп адам
өзүнө чындыкты айта албайт экен. Мисалы, бир нерсе болбой калды деп койгула. Анан болбой калса, ойлогон сайын уялып, жаман болуп, өзүн өзү жемелеп, жеп антпеш керек. Ооба, мен ката кетире алам, мен адаммын. Мен ката кетиришим мүмкүнмүн. Мен андан мен жаман адам болуп калбайм. Дүйнө жүзүндө канча адамдар бар, баары эле ката кетире алат. Это нормально. Бул нормалдуу көрүнүш. Мен ката кетирсем, мен ошо ката менен үйрөнөм. Мен өссөм, мен өнүгөм. Ар бир катанын жакшы жагы бар. Биринчиден бул тажрыйба. Деп өзүңөргө чындыкты айтканды үйрөнгүлө. Көп адамдар чындыкты айта албайт. Мен ката кетирдим деп дагы айта албайт. Мен ката кетирсем, мен жаман адам болбойм деп дагы айта албайт. Ички күчтү өстүрөм десеңер, өзүңөргө чындыкты айткыла. Дагы бир сөзсүз аткара турган эреже бул жаман болуп атсаңар, бирөөгө наразы болуп атсаңар, бирөөнү жамандагыңар келсе, бирөөгө ыйлактагыңар келсе, же бирөө силерди мактап койсун деп ошо мактоо күтүп атсаңар, өзүңөр менен сүйлөшкүлө. Өзүңөрдү мактаганды үйрөнгүлө. Өзүңөргө жылуу сөз айтканды үйрөнгүлө. Өзүңөр менен өзүңөр сүйлөшүп атканда жакшы сөздөр менен өзүңөргө өзүңөр мотивация берип сүйлөшкөндү үйрөнгүлө. Мисалы, Айнур, бул боло берет. Эч нерсе эмес. Сен бүгүн нону кылдың зато. Сен азаматсың. Бул нерсени баары кыла албайт. Сен бүгүн кетирген каталарыңды эмес, сен бүгүн кылган жакшы иштериңди, өскөн тепкичиңди, алдыга жылган иштериңди байка. Жана ошон үчүн өзүңдү макта. Айнура, сен бүгүн азаматсың. Айнура, сен сулуусуң. Сен билесиңби, сен акылдуусуң. Сен колуңан баары келет. Деп өзүбүз менен өзүбүз туура багытта сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Анан акыркы биз дайыма адам менен адам кошулганда эмнени күтөбүз башка адамдан? Эмне үчүн кээ бир адамдар менен көбүрөөк жолугушкубуз келет, сүйлөшкүбүз келет, а көбүрөөдөн качабыз? Анткени ошол силер жолугушуп сүйлөшкүңөр келген адамдан силер энергия аласыңар. Ал адам силерди угат, ал адам силерди мактайт. Ал адамдын көзүндө силер өзүңөрдү жакшы сезесиңер. А эмне үчүн ошондой адам издейбиз? Эмне үчүн өзүбүзгө өзүбүз ошондой дос, апа, ата, бала боло албайбыз? Эмне үчүн мен өзүм балам, кызым боло албайм? Эмне үчүн мен өзүм эң жакшы курбу боло албайм? Өзүмө психолог боло албайм? Өзүмө апа боло албайм? Мына, ошону үйрөнгөндөн кийин силерде ички күч өсөт. Мен жалгыз эмесмин. Мени эч качан мага чыккынчылык жасабаган, калп айтпаган, жамандык каалабаган, ичиктардык кылбаган, көрө албастык кылбаган бир гана адам бар бул дүйнөдө, бир гана адам. Бул мен өзүм. Дайыма мени туура түшүнгөн. Дайыма мени түшүнүүгө аракет кылган. Дайыма мени кандай болсом ошол бойдон кабыл алган бир эле адам бар. Бул мен өзүм. Деген нерсени түшүнүшүбүз керек. Сырттан күч издеген адам эртели кеч адашат. Эртели кеч ыйлайт, көңүлү калат. Эртели кеч алданат. Ички күчүн өстүргөн адам, ал адамды эч ким жеңе албайт. Ал адам чыныгы күчкө ээ болот. Достор, эгерде видеону туура деп эсептесеңер, видео жакса, лайк баскыла, бөлүшкүлө. Ички күчүн өстүрө албаган адамга жөнөткүлө. Силер жакшылык каалаган адамга жөнөткүлө. Көп жол көргүлө. Жана жашооңорго колдонгула.